Саламатсыздарбы, Факт KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. 4 майга карата жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Тажикстандын Жергетал районунда жашаган кыргыздарга бийлик тарабынан кысым көрсөтүлүүдө. Бишкекте уурдалган Айзада Канатбекова киши колду болгонго чейин зордукталганы аныкталды. Созак районунда 24 жаштагы 5 баланын энеси өз жанын кыйды. Май айынын ичинде Кыргызстандын күйүүчү майлоочу май базарында баалар 4%га көтөрүлүшү мүмкүн. Бир суткада 8 адам каза тапты. Тажикстандын Жергетал районунда жашаган кыргыздарга бийлик тарабынан кысым көрсөтүлүүдө. Бул тууралуу Жергетал районунда жашаган тургундардын бири кабарлап, учурдагы абал тууралуу билдирди. Анын айтымында, тажик бийлиги Жергетал районунда жашаган кыргыз жарандарына Тажикстандын паспортун алууга же аймактан чыгып кеткиле деген талап коюп келишкен. Ал ушундан улам үй бүлөсүн Тажикстанга таштап, Кыргызстанга келүүгө аргасыз болгон. Тажикстандын Жергетал районунда 54 айыл бар. Анын 4-5 айылында кыргыздар жашайбыз. Кечээ 3 май түнү 10го жакын жаранды автоунаага салып барып, чек арадан чыгарып жиберишиптир. Алар дагы азыр Кыргызстанда. Биз ал жакта жайгашып, дос тууган күткөнбүз. Үй бүлөм менен сүйлөшүп жатам. Алар Тажикстандын жарандыгын алышкан. Аларга эч кандай кысым көрсөтүлгөн жок. Кыргыз паспорту менен жүргөндөргө көп асылышат. Ата-энеңе, досторуңа таам салышып жардам берип жатсаң, милиция кызматкерлери келип 130 000 сом айып пул салып кетишет. Айла жок төгөсүң. Анын бирден бир себеби биздин тажик жарандыгын албаганыбызда. Буга чейин элчиликке кайрылганбыз, бирок бир дагы натыйжа болбоду, дейт ал. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал 28 апрелде башталып, 36 кыргызстандык каза таап, 200гө чукул адам жаракат алган. Бир нече айыл тонолуп, үйлөр өрттөлгөн. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Тажикстан Кыргызстандын эгемендигине жана бүтүндүгүнө кол салып, эки өлкө ортосундагы 2004 жылдын 26 майында түзүлгөн жакшы коңшулук жана өнүктүштүк мамилелер жөнүндөгү келишимде тынчтыкта жашоо принциптерин, достук жана кошуналык мамилелерди бузуп, Кыргызстандын аймагын басып алуу максатында чек араны бузуп киргендиги айтылат. Бишкекте уурдалган Айзада Канатбекова киши колду болгонго чейин зордукталганы аныкталды. Бул тууралуу ондогон журналисттерге маркумдун жакындарынын адвокаты Нурбек Токтакунов билдирди. Бишкек шаардык милициясы Айзаданын өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишин тергеп бүтүп, сотко жөнөттү. Анда Замирбек Теңизбаевка адам уурдоо, өлтүрүү жана зордуктоо беренелери менен айып коюлду. Ички иликтөөдө маркум зордукталганы аныкталды. Айзада каршылык көрсөткөн. Экспертизада анын буту колдору тытылганы, көгөргөнү аныкталды, деди Токтакунов. Адвокат милиция ишти шашылыш тергеп сотко жөнөткөнүн. Анда кайсы бир жагдайлар, маселен, Айзада үзүлгөн убакыт аныкталбай калганын. Ошондой эле милиция маркумду ыкчам, баарылап издегени тууралуу жасалма документтерди сотко жөнөткөн материалдарга тиркеп койгонун белгиледи. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы мындай дооматтарга азырынча комментарий бере элек. Айзаданы 5 апрелде Бишкекте 3 адам күчтөп машинага салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган эркектин сөөгү талаада табылган. Созак районунда 24 жаштагы 5 баланын энеси өз жанын кыйды. Күйөөсү өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирген деп айыпталууда. 23 апрелде саат 19:30 чамасында Ташбулак айыл аймагынын 1996 жылы туулган тургуну сарайда асынып алган. Тергөө учурунда маркумдун ата-энеси кызынын өлүмүнө күйөө баласы күнөөлүү деп милицияга кайрылышкан. Белгиленгендей, аял 16 жашында турмушка чыккан. Жубайлардын 5 баласы болгон. Каза болгон аялдын күйөөсүнүн анын өлүмүнө тиешеси бар экендиги тергөө учурунда аныкталат. Тергөө иштери бүгүн да уланууда деп билдиришти милициядан. Май айынын ичинде Кыргызстандын күйүүчү майлоочу май базарында баалар 4%га көтөрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу Нефтетрейдерлер ассоциациясы билдирди. Белгиленгендей, 2 майга карата Brent муңайынын баррели $66,82 тегерегинде болгон. Дүйнө жүзү ага баанын кымбатташына күбө болууда. Колдо болгон маалыматка ылайык, күйүүчү майлоочу материалдардын дүң сатуу бааларынын өсүшү Россиянын муңай заттарынын базарында да байкалууда. Ушундан улам Кыргыз Республикасында дагы өсүшү мүмкүн деп айтылат билдирүүдө. Бир суткада 8 адам каза тапты, 224 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 139, Ош шаарында 1, Чүй облусу 63,
Ош облусу 2, Нарын облусу 8, Ысык-Көл облусу 11 кишиден вирус табылган. COVID-19 илдетинен каза болгон 6 Бишкек шаарында, 2 Ысык-Көл облусунда катталган. Март айынан бери 96 561 киши вируска чалдыгып, 1630 бейтап көз жумду.